5-август Бишкек убактысы боюнча кечки саат 7-де Мээрим Жуманазарова күрөшөт. Алды анын атаандаштарын айтып берейин. Эгер сиз бул берүүнү кечирээк көрүп, Мээримдин алга чыкканына күбө болсоңуз, анда башка атаандаштарын да баамдап алыңыз. Сиз Медиа Хабтын Олимп анализин көрүп баштадыңыз. Аты жөнүм Жамбулат Жумабеков. Мээримдин Париж Олимпиадасындагы алгачкы атаандашы белгилүү болду. Ал монголиялык Энгсайхан Белгерма. Дүйнө жана Азия биринчиликтеринин күмүш медалын, Азия оюндарынын коло байгесин жеңип алган 25 жаштагы балбан кыз. Мээрим менен буга чейин Азия чемпионатында 2 рет кезгелип, экөөндө тең жеңилген. Ал ошондой эле былтыр Ханчжоудагы Азия оюндарынын жарым финалында кыргызстандык Нурзат Нуртаевага утулуп, финалга өтпөй калган. Демек монгол балбаны кыргызстандык атаандаштарын жакшы тааныйт. Мээримдин салмагында мындан башка дагы алтынга талапкермин деген күчтүү балбандар бар. Алардын бири жапониялык Нонока Озаки, кыргызстандык күйөрмандарга Айсулуу Тыныбекованын башка атаандашы катары таанымал. Ал буга чейин 62 килограммда мелдештерге катышып, 2022 жылы Белграддагы дүйнө чемпионатында жана 2023 жылдагы Азия оюндарында Айсулууну жарыштан четтетип койгону менен эсибизде калган. Жапон балбаны болгону 21 жашта. Антседа 2 рет дүйнө чемпиону, 2 жолу Азия чемпиону болууга жана Азия оюндарынын күмүш медалын тагынууга жетишкен. Баса белгилей кетчү нерсе, Озаки Олимпиадада Мээримдин торчосуна түштү. Андыктан мекендешибиз менен чейрек финалда жолугуп калышы толук ыктымал. Парижде алтындан көз өтүп турган дагы бир балбан нигериялык Блессинг Оборудудо. Ал 35 жаштагы өтө тажрыйбалуу спортчу. Африканын 13 жолку чемпиону. 2010 жылдан бери аталган чөлкөмдө ага теңдешер бир дагы балбан чыга элек. Ал ошондой эле Африка оюндарынын 2 жолку, Ислам тилектештик оюндарынын 1 жолку жеңүүчүсү. Мээрим Токио Олимпиадасынын чейрек финалында ал ушул Блессинг Оборудудуга жеңилип калган. Африкалык балбан анда финалга чейин жеткен. Бирок алтын үчүн беттеште америкалык спортчуга утулуп, күмүш медаль тагынууга аргасыз болгон. Демек Парижде алтындан башкага көмбөшү, аны күмүш да, коло да ыраазы кыла албасы күтүлгөн иш. Кытайлык Чоу Фен дагы Мээримге эң күчтүү атаандаш болуп эсептелет. Ал Азия оюндарында жылдызы жанган 20 жаштагы балбан. Бул жарышта 3 жолу, тагыраагы 2014 жылы Инчхондо, 2018 жылы Жакартада жана 2022 жылы Ханчжоуда чемпион болгон. Мындан тышкары Азиянын 2 жолку жеңүүчүсү, 2 жолку күмүш медаль ээси жана дүйнө биринчилигинин күмүш коло медалдарын жеңген. Мээрим кытайлык атаандашы менен 2018 жылы Азия чемпионатында кездешип, жеңилип калган. Бирок андан бери мекендешибиз кыйла тажрыйба топтоду, далай мелдештерди жеңди. Аны кытайлык спортчу да жакшы билет. Күчтүү каршылаштардын катарында дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, америкалык Элор Эмит дагы бар. Ал 20 гана жашта. Жогоруда айтып өткөндөй 2022-2023 жылдары 72 килограмм салмакта дүйнө чемпионатынын катарынан 2 жолу жеңип алды. Олимп оюндарында 72 килограмм салмак категориясы жок болгондуктан Элор Эмит Парижге 68 килограммда келип отурат. Эгер деле өз салмагындагы өнөрүн бул жакта да көрсөтө турган болсо, анда бардык үчүн кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Түркиялык балбан Бусе Тосун менен күчтүү атаандаштардын алдыңкы бештигин жыйынтыктайбыз. 29 жаштагы бул балбан дагы ири мелдештерде алчу жерден алтынын, күчкө салса күмүшүн жеңип жүргөн белгилүү спортчулардын бири. Ал былтыр Белграддагы дүйнө чемпионатын, быйыл Бухаресттеги Европа чемпионатын утуп алды. Ага чейин аталган мелдештерде бир канча жолу күмүш жана коло байгелерди багындырган. Бусе Тосун Париждеги биринчи беттешинде жогоруда аталган Элор Эмит менен күрөшөт. Демек эки күчтүү балбандын бири Мээримге чейин эле жүрүшүн токтотот. Мээримдин биз болжогон күчтүү каршылаштары мына ушулар. Булардан башка дагы далай турнирлерди жеңип, Парижге жетип келген 10 балбан бар. Атаандаштар канчалык тажрыйбалуу болбосун, биз Мээримдин өжөрлүгүн, кыргыз желегин желбиретсем дегендеги көктүгүн жакшы билебиз. Ал мына ушул сапаты менен Токио Олимпиадасынан коло медаль утуп, дүйнө жана Азия чемпионаттарын жеңип, кыргыз элин көп жолу кубанткан эмеспи? Мекендешибизге бул мелдеште дагы ийгилик каалап, аягына чейин колдоп турабыз. Сиз Медиа Хабтын Олимп анализин көрдүңүз. Аны мен Жамбулат Жумабеков жасадым. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө.